Үмүтсүздүк деген нерсе бизди каптады. Бул жерден кайрылып кетет элем, медиа тармагында иштегендерге дагы, журналисттерге дагы, блогер болобу, ютубер болобу, 5 жылдын ичинде өнүгөт десең, койчу дейт. Жакшы нерсеге иштетсек болот. Бирок ошол эле учурда ошол бычакты адам өлтүрсө болот ал менен. Мындан дагы тереңирээк кире турган болсок, анда баягы жогоруда бир аз кайталап айтып кеткендей, аң сезимдин ичине кирет экенбиз. Бала чоңойгондо чоң атасынын жанында уят нерсе кылыштан уялбай калат. Ассаламу алейкум, силер менен Нурек Арстанбай. Бүгүн күндүн эң маанилүү темаларынан бири билесиңер, маалымат алмашуу. Бир маалымат бир адамга берүү же бирөөдөн бир маалымат алуу. Ошол алып жаткан маалыматтарыбыз кандай таасир берип жатат биздин аң сезимибизге, биздин келечек муунга, биздин көз карашыбызга, биздин маданиятыбызга, жүрүм турум баардык нерсебизге иши кылса кандай таасир берип жатат маалымат. Ошол боюнча силерге азыр өтө кызыктуу факттарды айтып берем. Андан сырткары биз колдонуп жаткан соцсеттердин канчалык зыяны бар бизге, же канчалык анын таасири бар. Анан жалган маалыматтар дагы ушул соцсет аркылуу бизге жетип жаткандыгы үчүн аларды биз фильтрден өткөзүп кабыл алып жатабызбы же өткөзбөй кабыл алып жатабызбы? Ошол дагы эң маанилүү нерселерден бири. Азыр мына сиздер дагы мени көрүп жатасыздар, бирок мен ал айткан маалыматтарды ушул сыяктуу окшойт деп эле кабыл албастан, буну өзүңөрдүн анализиңерден бир сыйра өткөрүп, анан кийин бул туура эмес, бунун айтканы могусу туура эмес деп бир чечим чыгарбасаңар, азыркы күндө өтө кыйын. Айрыкча Кыргызстанда YouTube колдонуучулардын саны бир 500 миң деп айта турган болсок, ошол 500 миң YouTube колдонуучуга сунулуп жаткан маалыматтар көбүнчө саясий багыттагы маалыматтар. Бир жаңылык болсун, же бир башка нерсе болсун, ошол сыяктуу нерселер. Негизи айта турган тема түшүнүктүү болду. Эми биз убактыбыздын көбүн ушул соцсеттерде же бир маалымат алмашуу жолдорунда канча убактыбызды кетирип жатабыз. Бирөө менен баарлашканда бир маалымат алабыз, бирөөгө бир айтканда, бир жерден бир кино же бир жаңылык көргөндө, соцсеттерге киргенде, Instagram, Одноклассник, Facebook, Twitter дагы баягы түрдүү соц тармактар бар. Ошол жактардан кандай деген маалыматтарды топтоп алып жатабыз өзүбүзгө. Ошол учурда биз өзүбүздүн убактыбызды сарптап курман кылып жатабыз, бирок убакыттын сарпталышы менен биз өзүбүзгө бир пайда негизи алышыбыз керек, бирок биз бул нерселерде, бул процессте, маалымат алуу процессинде эч кандай бир пайда албагандай эле болуп калат экенбиз. Ошондуктан убактыбыздын көбүн өткөрөбүз, бирок бир натыйжасы жок эле калып кетебиз. Эгер билсеңер, дүйнө жүзүндө эң кымбат товар бул маалымат. Эгерде сенин маалыматың көп болсо, анда сен дүйнөнү башкарсаң болот. Маалыматың жок болсо, анда сени башка бирөөлөр башкарат. Анын сыңарындай бул маалымат аркылуу адамдардын психологиясын бузуппу же адамдардын психологиясы менен ойноппу, манипуляция кыла турган жолдор дагы өтө көп. Көбүнчө саясатчылар, дүйнөлүк саясатчылар бул жолду негизги курал катары колдонушат. Мамлекет өзүн коргош үчүн аскерлерди колдонгон сыяктуу, чек арасын коргогон сыяктуу эле өзүнүн элдеринин оюн дагы, пикирин дагы, психологиясын дагы коргош үчүн бул маалымат саясатын жакшы жүргүзбөсө, башка бир мамлекеттин саясаты аркылуу, жүргүзгөн маалыматы аркылуу элдердин аң сезими өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Эгерде бир цифраны биз 3 жерден көрө турган болсок, же бир маалыматты 3 жолу уга турган болсок, же 4-5 жолу уга турган болсок, анда ошол маалыматка өзүбүз ишенип баштайбыз. Эгерде Facebook'ты ачсаң дагы, Одноклассникти ачсаң, башка соцсеттерди ачсаң, телевизорду ачсаң, ошол эле маалымат боло берсе, анда өзүң кызыгып дагы ошол тууралуу изденейинчи, бул ушундай эле эмне деген нерселер болуп атат деп, өзүң дагы ошол нерсеге ишенип баштайсың. Кайсыл жалган болобу, туура болобу, кайсыл булактан бир маалымат сага жеткиликтүү болсо, факттар менен, аргументтер менен айтыла турган болсо, анда ал маалымат туура калпына карабастан кабыл алып баштайбыз. Ошого маалыматты дагы алып атканда
бүт нерсени эле туура экен деп кабыл ала бербестен жөн эле маалымат карталарды билип коюш керек. Бирок аны же ушундай болуптур деп кайгыланып алыштын же сүйүнүштүн чыгылса ошол нерсенин кереги жок. Соцсеттерде көбүнчө карасак, айрыкча азыр Кыргызстанда бир гана негатив жаңылыктар толуп кетти. Бир жакшы маалыматтар да арасынан чыгып жатат. Бул баягы көңүл ачуучу каналдардан, көңүл ачуучу тармактардан башка карасаң бирөөнү өлтүрүп кетти, бирөөнү уруп кетти, бирөөнү кыйнап кетти, бирөөнүн акчасын алып кетти, бирөө мындай кылды, тиндей кылды, иши кылса толгон токой негатив жаңылыктар көбөйүп кеткенине байланыштуу азыр элде ишеним деген нерсе дагы уктап калды десек болот. Үмүт деген нерсе азыр калың калкта жок. Үмүтсүздүк деген нерсе бизди каптады. Жаман нерселерди эле көрө бере турган болсок, жаман нерселерди адамдарга медиа аркылуу көрсөтө бере турган болсок, соцсети аркылуу жаман нерселер тарай бере турган болсо, чындыгында үмүт деген нерсе анан бизде кайдан пайда болсун? Ошого мен бул жерден кайрылып кетет элем, медиа тармагында иштегендерге дагы, журналисттерге дагы, блогер болобу, ютубер болобу, азыр айтып коеюн, ютубта дагы айрыкча көп жаман жаңылыктар көбөйүп кетти. Ошол бардыгына кайрылып айтат элем, жаман жаңылыктарды, эми жаман дегенде баягы ушактан сырткарыдагы адамдын психологиясына таасир бере турган жаңылыктарды азыраак чыгаргыла деген бир максатта, себеби элдин оюн мына ушул аркылуу бузуп жатабыз. Азыр көпчүлүк жаштарда болсун, карыларда болсун, кимде болбосун, ар биринин чөнтөгүндө бир телефон бар. Ошол телефон аркылуу эле биз акырын жаман нерсени адамдын аң сезиминин түпкүрүнө, мындайча айтканда подсознаниясына берип жатабыз. Подсознание болсо барып ушул үмүтсүздүк деген нерсеге алып келет экен. Мисалы бирөөдөн сурасаң азыр, буйруса Кыргызстан макул 2 жылды бейли 5 жылдын ичинде өнүгөт десең, койчу дейт. Эмнеге ал антип айтат? Себеби анын подсознаниясына бүт жаман нерселер, бир жакта коррупция болуп атат, бир жакта жеп кетти, бир жакта ичип кетти, бир жакта уруп кетти, Кыргызстанда мындай болду, жаман болду, кир болду деп айта берип, анын подсознаниясында үмүтсүздүк деген нерсе отуруп, эми Кыргызстан өнүкпөйт деген бир өзү тыянакка келип алды. Ошол нерсени жок кылыш максатында жакшы нерселерди чыгарып, бир кичине жамандык, бир кичине жакшылык болсо дагы ошону чоң кылып көргөзүп, жаман нерселерди көрбөгөнгө аракет кылсак жакшы болот. Негизинен зыяндарын айта берсең ушундай, бирок бул соц тармактардын болсун, медианын болсун, көптөгөн дагы башка пайда жактары бар. Бирок эгерде аны биз туура пайдалана алсак, мисалы үйдөгү ашканабызда турган бычакты алып, ал менен картошка кыркып, пыяз турап, дагы жакшы нан кесип, жакшы нерсеге иштетсек болот. Бирок ошол эле учурда ошол бычакты адам өлтүрсө болот, ал менен бирөөгө зыян берсе болот, бирөөнүн кийимин жыртса болот, дагы ошого бирөөнүн машинасын чийсе болот, бирөөнүн чачын кыркып салса болот, ошого түрдүү зыян нерселерге дагы иштетсе болот. Бирок аны туура иштетиш, туура эмес иштетиш адамдын өзүнөн. Мисалы отту деле андыл жакта чай кайнатып, тамак бышырып, дагы бир нерсе эритип, жасап, ошого бир нерселерге колдонсо болот, отту дагы. Бирок анын дагы пожар сыяктуу жаман нерселерге, бирөөнүн үйүн өртөп жиберип, бирөөнүн коросун өртөп жиберип, ошол сыяктуу зыяндарга иштетсе да болот. Эмнени айткым келип жатат? Колубузда эмне кандай байлык болбосун, кандай бийлик болбосун, кандай курал болбосун, кандай нерсе болбосун, ошону туура иштетпесек, анда биздин эле зыяныбызга, биздин эле дегенде биздин айланабыздагы коомго зыян. Коом ушул биздин өзүбүздүн эле кыргыз элден турат, өзүбүздүн бир тууганыбыздан турат, өзүбүздүн кошуналарыбыздан, досторубуздан жана башкалардан турат. Ошолорго зыян тийгизбеш үчүн колубузда бар нерселерди туура пайдаланганга аракет кылалы. Мындан дагы тереңирээк кире турган болсок, анда баягы жогоруда бир аз кайталап айтып кеткендей, аң сезимдин ичине кирет экенбиз. Аң сезимдин ичинде болсо көптөгөн процесстер жүрөт ал жерде. Аң сезим өтө чоң нерсе болгондугу үчүн ал жакта бир чоң бир лаборатория же бир сервер сыяктуу элестетели. Сага кандай бир маалымат керек болсо, ошол серверден чыгып, анан оозуң аркылуу, тилиң аркылуу элдерге жетет. Ошол серверлерде кандай маалыматтар бар?
кандай нерселерди биз кабыл алып ошол серверге жыйнаганбыз. Мисалы аң сезим деген нерсе бул өлгөндөн төрөлгөнгө чейин сактала турган маалыматтын бир борбору деп билели. Ошол борбордо кандай маалымат укпайлы баары ошол жерде топтолуп турат. Мисалы 2 жаштагы бала кадимкидей эле кыргызча сен менен сүйлөшөт. Сен айтканыңды түшүнөт. Жазышты, окушту билбеген бала. Кантип бул кыргызча сүйлөп, мүчөлөрдү коюп, сөздөрдү тамдап, сөздөрдүн ирети менен сага бир түшүнүктүү кылып сүйлөп жатат. Демек анын подсознаниясына, жаш баланын подсознаниясына төрөлгөндөн баштап ата-энеси сүйлөп отуруп, подсознаниясына топтолгон маалыматтар аркылуу гана өзүнүн оюн билдирип, каалаган нерсесин сага айтып жатпайбы? Демек эми кара, 25-30 жашка чейинки топтолгон маалыматтарыбыз кандай болсо, биздин сүйлөгөн сөзүбүз, биздин ойлонгон оюбуз дагы ошол алган маалыматтарыбызга байланыштуу болот. Демек бул жерде дагы бир нерсе, балага тарбия бериш дагы ушул нерседен башталат экен. Ал мектепти бүткөнчө болобу же 6 жашка чейинби, 7 жашка чейинби кандай маалымат алат? Анын подсознаниясына биз кандай нерселерди беребиз? Кантип ал нерселерди суугарабыз? Мөмөсү дагы ошол нерсеге байланыштуу болот. Эгерде биз жаш балага ошол эле дагы телефонду берип, интернетти ачып берип кое турган болсок, ал жактан эмнелерди көрөт? Убакытын эмнелер менен өткөрөт? Чоңойгондо ал адам кандай тарбия алат? Кандай бала болуп чыгат? Анын аң сезими кандай өсөт? Ошол нерселерге дагы маани берип карай турган болсок, буйруса келечекте жакшы бир муун өсүп чыгат деген менин ниеттерим бар. Бул теманы сүйлөшүп отурса өтө көптөгөн нерселерди дагы ачса болот. Мисалы, ошол эле бала тарбиялашта анын подсознаниясы кандай болуп өрчүйт? Көрүп жаткан жаш бала көрүп жаткан анимацияларда, мультфильмдерде эмне деген нерселер жашырылган? Алар баланын подсознаниясына кандай нерселер, таасирлерди берет? Ошол тууралуу дагы сүйлөшсө өтө көптөгөн нерселер чыгат экен. Эми кыскачасын айтып коеюн. Жаш бала мультфильм көрүп жатканда, мультфильмде эки өбүшкөн бир персонажды көрө турган болсо, ошол подсознанияга топтолуп отуруп, бала чоңойгондо чоң атасынын жанында уят нерсе кылыштан уялбай калат. Бул уялуу деген сезимди жок кылып жатат. Бул болгон нерселер, бул чындык. Силер канчалык кабыл кыласыңар билбейм, бирок бул подсознанияга терс таасирин берет. Ушул менен биз өзүбүздүн бул видеобузду аяктап жатабыз. Кийинки видеолорумду көрүш үчүн каналга кошулуп, жанындагы коңгуроону ачып, бул видеого лайк басып коюуну унутпагыла. Кийинки видеодо дагы өтө кызыктуу, өтө пайдалуу бир маалыматтарды берем го деп ойлойм. Саламатта калыңыздар.